Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Бүгүнкү темабыз асыранды балдар. Улуттун тагдырындагы көйгөйлүү маселелердин бири бул таштанды, кароосуз калган балдар. Студиянын конокторун тааныштырайын. Мына оң тарапта Мавлянбек Аскарбеков, Эркин эл жаштар кыймылынын төрагасы. Андан кийин Бакыт Эгембердиев, Кыргызстанда дайынсыз жоголгон балдарды издөө деген коомдук кыймылдын төрагасы. Андан кийин Айбек Бусурманкулов, Эркин эл жаштар кыймылынын мүчөсү. Сол тарапта болсо Эдил Байсалов, социалдык өнүгүү министринин орун басары. Марина Жапаркулова, балдарды коргоо башкармалыгынын башчысы ушул министрликтеги. Анан Назгүл Турдубекова, балдардын укугун коргоо лигасынын мүдүрү. Мына жаштар уюмдары дагы ушул жанагы чет өлкөгө балдардын чыгып кетиши боюнча өздөрүнүн бир пикирлери бар экен. Мына биз социалдык министрлигине Байсаловдун атына кат жөнөтүп жатабыз. Бул жерде суроо берип жатабыз. Ошол постановлениянын жыйынтыгы эмне болду? Себеби Каттым. Себеби мына өкмөттөн бизге кат келди. Кат эмес, эми өкмөттөн бизге маалымат беришти. Эдил мырза тарабынан ал постановление жокко чыгарылды деген кат жөнөтүлүптүр. Ошол эл аралык компаниялардын коррупцияга аралашканы барбы, жокпу, постановление жокко чыгарылсын. Мораторий деген жокко чыгарылсын дагы, ал компаниялар кайра иштеп баштасын деген кат жөнөтүлгөн. Ушундай болду беле Эдил мырза. Анан эми ачыгын айтыш керек. Бул маселелердин баардыгы ачык айкын элге жетиш керек. Эл угуш керек. Себеби бул деген эшек сатуу эмес, же бир мал сатып алуу эмес, же бир кудага бир бодо малды жеткизип берүү эмес. Бул деген кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин бирге чыга элек, 2 айлык, 3 айлык, 1 жаш, 5 жаш ымыркай балдарды чет мамлекетке чыгаруу маселеси болуп жатат. Анан мен бул жерде эл аралык тажрыйбаны эске алып айтып кетейин деп атам. Өзүңүздөр билгендей, бул эл аралык бала асыроо боюнча Кыргызстан деле мындай ызы чуу эмес. Бул Россия мамлекетине да чыкканда. Ошол жакта президенттин алдында балдарды коргоо бөлүмүнүн бир ошонун жетектеген Павел Астахов айтып чыккан. Кыска убакыттын ичинде Россиядан америкалыктар Россиянын бала асыроо негизинде 17 баланын өлүгүн табышкан да булар. Бул деген сөз Россиянын балдарын америкалыктар асырап алган, америкалык үй бүлөлөрчү. Ошо америкалык үй бүлөлөрдөн 17 баланын өлүгү табылышкан. Андан тышкары балдарга өтө одоно мамилени көп жасаган. Мен мисалы үчүн бир 4 факт келтирип кетейин. Пенсильвания штатында Тереза Макканти деген аял ошол баласын сабап олтуруп 20 жеринен зак кеткен башынан, 80 жеринен денесинен сынык табылган. Дагы статистика кетип турат, ошол Павел Астахов 3 миллион 600 миң ушундай азап, ышылдыңдоо, зомбулуктар болгон дейт. Ошонун 10% бул сексуалдык маанайда дейт. Бул деген сөз дагы бир маалымат бар, ошол Россиянын, анан Бельгиянын жарандыгын алган бир адам ошол 5 жашар баланы алып атканын айтканда, сага жашынакай комната, мына оюнчуктар деп көрсөтүп алып кеткен да. Жыйынтыгында үй жок эле, комната бербей эле өзүнүн менен алып жатып алган дейт ошол 5 жашар кызды. Педофил болуп, ошону зордуктап, анан кийин өзүнүн гражданство менен Бельгияга кетип калган дейт. Андан тышкары дагы бир Даша деген кызды зордуктаган, андан тышкары бир баланы россиялык кичинекей америкалык үй бүлө машинасын жаап күн ысыкта ичине унутуп таштап кеткен да. Жыйынтыгында бала дем ала албай өлүп калган. Бул деген сөз мындай мисалдар өтө эле көп мамлекеттерде бар да. Андан тышкары ошол эле Молдовияда, Белоруссияда бул эл аралык бала асыроого таптакыр тыюу салынган. Анткени дегенде биз эч кандай балдарыбызды, ымыркайларыбызды кимдин колуна берип атканыбызды билбейбиз да. Алар башында жакшы реклама менен алардын психологиялык деңгээлин биз билбей берип атабыз да. Ошол эле Мавлян мырза айткандай, Африкага кетип аткан балдарыбыздын тагдырын ким билет? Ошол эле Америкага, Израилге кетип аткан балдар. Бул жерде өтө кооптуу нерсе бар. Анан бир жактуу маалымат мен оюмча бербеш керек. Жакында эле ушу Кытайда азаттык бюстунда чыгарып, 3 баланы көрсөтүп, сонун бактылуу жашап атат депчи. Анан бул маселенин бул жагы да бар да. Анан дагы бир кызыктуу бир логика келип атат бул жерден. Ошол эле кичинекей балдарды зордуктап, жылаңачтап, сүрөткө тартып, интернетке эротикалык сайттарга чыгарган учурлар болгон. Ошол эле кичинекей балдарды бир жыныстык үй бүлөлөргө бактырган. Ошол үчүн
аял менен күйөөсү билесиз, бир жыныстуу үй бүлөлөргө балдар беришкен да. Бул деген сөз биз өзүбүздүн ымыркая балдарды кимдердин колуна берип атабыз деген суроо туулат да. Ошол балдардын моралдык чоңойгондо моралдык психикалык травма болбойт ким кепилдик берет. Экинчиден, ал балдар кайсыл маданиятта, кайсыл дилдин негизинде, кайсыл салттын негизинде тарбияланат, аны да Кудай билет. Анан бизге да бир кызыктуу болгону, биз бул маселеге эмне аралашып калдык? Туруп туруп эле Эдил мырза зам ошол эменин орун басары болуп калды, өнүктүрүү министринчи. Туруп туруп эле ошол күнү министрдин милдетин аткаруучу болуп калды. Ошол эле эртеси күнү 2-3 күндөн кийин өтпөй мынакей сайтта жүрөт. 14 август күнү Эдил мырза Американын Кыргызстандагы посол Спартленд менен ошол министерстводо жолугушуу өткөрүп атат. Ошол эле күнү Госдептен Сьюзен Джейкобс деген киши келип атат. Алар менен эмне жөнүндө сөз болуп атат? Эмне үчүн эле америкалык адамдар, америкалыктар кыргыз балдарын жакшы көрөбү, эмне үчүн көп бала багып алат дегенде суроо. Үчүнчүдөн, жанагы аккредитация өткөн мамлекеттер, уюмдар, жанагы буга чейин 236 бала чыгып атты. Ошол жерден ошол 236 баланын канча бир бөлүгүн чыгарган эл аралык агенттик америкалык Love Basket деген. Биз жыйынтыгында Ген прокуратура айтып атат, бул уюмга, эл аралык уюмга чет мамлекеттик башка мамлекеттерден кылмыш иши козголгон деп атат. Эмне үчүн кылмыш иши козголгон эл аралык Love Basket деген уюмга биз бияктан аккредитацияны өткөрүп, ошол уюмга ишеним артып, ошол уюм менен биздин балдарды алып чыгып кетип атабыз. Бул жерден маселе көп. Андан тышкары бул жерде мындай болуп атпайбы? Маселенин чечүү жолун катары биз балдарды асыроолу, ошол эле жанагы психикасы начар үй бүлөлөргө Америкага берип, Израилга бергендин ордуна ошол балдарды адам эмне үчүн ал балдар бирөө таштап атат да. Ошондо биз маселенин баягы жаранын үстү жагын билебиз, себеби менен күрөшкөнгө эмне үчүн басым кылбайбыз? Эмне үчүн ошол бал ата-энелер балдарын таштандыга таштабасын, балдар үйүнө таштабасын деп биз ал жөнүндө эмне үчүн сөз кылбайбыз? Армения менен Чечен мамлекетинде баланы бала бакчага ушундай балдар үйүнө берүү бул улуттук шылдың катары билеткен. Алар эч качан мындай нерсени балдарын таштабайт экен да. Биз маселенин ушул жагына маани беришибиз керек. Жана бул эл аралык эмелерди мен оюмча тажрыйбалар эске алып, бул эл аралык бала асыроого өтө кылдат мамиле кылыш керек. Биз бүгүнкү күндө кыргыздардын илгерки каада салттарын, жашоо принциптерин айтканда тиги орто кылымга сүйрөп атасыңар бизди. Эскирген, чириген дүйнөгө кайра артка тартып атасыңар, өнүктүрбөйсүңөр деп бакылдап чыгышат да. Уруучулук менен жашап аткан кезде кыргыздарда кайырчы да болгон эмес, таштанды бала да болгон эмес, күйөөсү жок аял да болгон эмес. Себеби уруулар намыстанган башка уруулардан. Бирөөсүнүн бир уруунун өкүлү бар, бир жерден кайыр сураганын көрсө, ал бүтүндөй уруу үчүн өлүм болчу бул. Ал ошон үчүн аны эмне кылса дагы ортосуна алып, кийин эле биздин эле көз алдыбызда колхоздун коюн багып, карышкырлатып өлтүрүп алгандарга бүт ошол уруунун кишилери кайра койлорун чогултуп эле куткарып атчы да. Анан биз азыр айтсак мындайларды. Мисалы бирөөнүн баласы таштанды болуп калса, бир уруунун өкүлүнүн баласы. Аны алар сөзсүз алып келип, бирөөсү асырап алмак, сыртка чыгармак эмес бул маселени. Такыр. Биз бүгүнкү күндө мына өзүңөр айтып отурасыңар 2008-жылы бул абдан чоң 9-жылы чоң чыр болгон Тургай балдар тирүү товарга айланды деп ачык эле айтылып, ачык далилденип, бирок бир өкүнүчтүү нерсе бар экен. Мына сиздердин жоболордо да жазылып турат. Эгерде мына алып кеткен чет өлкөлүк уюмдар 3 жылга чейин ата-энелери маалымат берип турат деп атасыздар. 3 жылдан кийин министрлик каалаган учурунда шартка жараша алардан дагы маалымат ала алат деп атасыздар. Эгер бир норма бузула турган болсо, анда бияктагы жана уюмдун иши токтотулат. Ал жооп бербейт экен. Ал мисалы үчүн бир 40-50 баланы алып барып сатып жиберип тургандан кийин кайсы бир жерден норма бузулса, берден токтотсоңор токтото бергиле деп басып кете берсе, анын кылыгы иш айбайт экен да. Себеби нормада токтотулат деп гана турат. Жоопко тартылат. Же болбосо бул закон алдында жооп берет деген норма жок. Эмне үчүн андай? Азыр эле биз эл аралык асыроолоо, анан 5-6 бала алып кетилип калыптыр, анан мындай болуптур деген суроону талкуулабастан биз өзүбүз жалпы өзүбүздүн эле үй бүлөбүздө жашап аткан балдарыбызга, кошунанын баласына, анан жанагы багымсыз калган балага мамилебизди
Мына ушул студияга кирип баратканда түгүл баягы биз кимге жолуктук? Бир Женя деген бала 18 жашар. Азыр өзүнүн аты Таалай деген кыргыз аты коюлуптур. Ноокатта 11 жашында деби, 9 жашында бир үй бүлөнүн тарабынан асыраланып, мындай бала багылып калыптыр да. Эми ошол Женя Таалайга болгон мамилебиз. Кул кылып аны иштеткен. Көздөрү боонтуп карасаңыз, көрбөй калыптыр. Минтип көрөт экен эми баягы, бирок көзүнөн эле байкалып турат Женя Таалайдын. 2 жолу сковородка менен чапкан дейт, 2 жолу жанагы тигил эме менен жанагы кочергабы, не дейт, ошо менен чапкан дейт. Анан кийин бир да күн ал баланы мектепке жөнөткөн эмес. Ошол эле биздин эле үй бүлөбүз. Факт. Ошол жөнүндө, Женя Таалай жөнүндө дагы ушундай передача өткөзө алсак, жакшы болот эле. Анткени өзүбүздүн мекенибизде балдарыбызга жакшы мамиле кыла албастан, биз тетигил Павел Астаховдун сөздөрүн азыр ушул жерде айтып турабыз. Адыл ошондой акмакчылыкты айтып атат да. Ошол бул бир жагынан. Экинчи жагынан болсо, мен айтып атам. 2000 жанагы канчанчы жылдарды 256 бала деп атабыз, 236 бала деп атабыз. Ошолордун баардыгы бул мурун болгондагы ал министрлик, жанагы билим берүү министрлиги учурунда аларга да кылмыш иштер козголуп, кылмыш иштер эмне болду дебесизби? Аягына чейин чыгарылган эмес. Эмне себептен? Анткени көрсө 2010-жылы 7 апрелде кылмыш иштери күйүп кетиптир. Ошону менен жабылган. Бул ушуну да билип коелук. Ал жерде жанагындай канча коррупциялар болуп атабы, буга чейин коррупциялар болуп атабы? Ушул коррупция менен күрөшөйүн деп мен келдим. Ушул коррупция менен күрөшөйүн деп мен келдим. Ушул коррупция менен күрөшөйүн деп мен калдым азыр. Министрлин орун басары катары. Иштегениме 1 ай болду. Мавлян, жигиттер баардыгыбыз чогуу иштешебиз. Ушул жерде жоёбуз коррупцияны, чогуу. Бул мамлекеттин эле иши гана эмес. Укук коргоо органдарынын эле иши эмес. Бул жалпы элибиздин, баардыгыбыздын милдетибиз. Чогуу иштейбиз. Коррупцияны жоюсуңар, бирок балдарды четке чыгарыш боюнча. Мен айтып кетейинби, эми деген мен өзүм деле ошо АКШ штаттарында болгом. Ушу такыр эле мындай ушу Американын жарымтары бүт баардыгы ушунчалык зөөкүрлөр, ушунчалык адам бала жаман, балдар жаман көрөт деп, балага жаман мамиле кылат деп айтсак болбойт. Мындай чындыкта караш керек да. Себеби бүгүнкү күнү мисалы үчүн кыргыздардын да арасында да, кыргызстандыктардын арасында мисалы үчүн өз балдарына зорлук зомбулоо көрсөткөндөр да бар да. Мындай мен ушу зорлук зомбулоо ушу иштерин деген кандайдыр бир кандайдыр бир улутка деген байланыштырбайт элем да. Ушу улут деген ушу бир улутта башка зорлук зомбулоо болот, башка улутта башкача болот. Бул мындай туура эмес болот да. Анан деген ар бир улутта бар да. Бирок деген ушу ар бир мамлекетте балдарды ушу зорлук зомбоодон коргоо системасы ар кандай. Ошо эгерде Кыргызстандагы системаны алсак, эмне үчүн биздин ата энелер балдарын таштап кетип атат? Биринчи очередте ушу социалдык коргоо саясаты бизде өнүкпөгөн үчүн. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бизде миграциялык процесстер аябай көбөйүп кетти. Ошонун себебинен деген ажырашуу аябай көп болду. Балдар да мындай калып калып атат да. Анан ошону балага мисалы үчүн эгерде бир аялзат баланы жалгыз көтөрөм десе, өкмөт тараптан 500 сом эле пособие болот да. Ошол эле учурда жетим балдар үйлөрүнө бүгүнкү күнү ошол жетим балдар үйлөрүнө деген өкмөт тараптан $250 чейин өкмөт тараптан бөлүнөт. Биз айтып атабыз, эмне үчүн ушундай туура эмес политика өткөзүлүп атат деп. Эмне үчүн ошол эле муктаж болгон үй бүлөгө деген пособияны көбөйтүп койсо, эч убакта баланын жетим балдар үйлөрүндө ошо бизде мындай кыргыздардын эмеси салттары дагы мындай күчтүү эмелер мындай калганда бар да. Эгерде ошол эле кандайдыр бир каражат жагынан жардам бергенде эч убакта ошо баласын болобу, небересин болобу, тууганын болобу эч убакта жетим балдар үйлөрүнө деген Америкада канча Америкада болсо башталган мындай ала талон сыяктуу, талон аркылуу мисалы үчүн ал акча деген бир аракка кетип калбасын деп талон аркылуу тамакка берилет. Анан мисалы үчүн эгерде баланы мындай кыйын турмушта турса, алар саламаттык сактоо кандайдыр бир
бир эмелерди кандайдыр бир кызматтарга кайрылса бекер болот да, көп нерсе бекер болот. Ошон үчүн алар баланы деген көтөргөнгө мындай мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот да. Анан эгерде ал жерде бир кандайдыр бир шаарда бала деген кокустан өлүп калса, ушул социалдык коргоо кызматкерлери карабай мындай өлүп калса, ошонун себебинен өлүп калса деген, ал жерде мэрлери, шаардын мэриянын башчысы деген кадимкидей отставкага кетет. Бүт ар бир жаран деген ушунчалык ачуулары келинип, ушунчалык абдан көп мындай талкуулоо өткөзүлөт да. Бизде Кыргызстанда баланы тебелеп кетеби, канча да балдарды тебелеп кетип атат да, канча балдарды өлтүрүп атат, зоруктоп атат, канча бала мисалы үчүн жоголуп атат. Мына буякта деген Бакыт мырза отурат, анын баласы жоголду, башка ата-эненин балдары жоголуп атат. Бир дагы ушул коргоо өкүлдөрү жоопкерчиликке тартылган жок. Бирде жоголгондон тышкары жоголуп туруп, урдап туруп балдарды зоруктоп атышат. Бирөө дагы жоопкерчиликке тартылган жок да. Ушу Американын системасын карасак деген, ал жерде кандайдыр бир кыймыл туура эмес болду, кошуналары айтып, эгилеге белгилүү болуп калса, алар деген сразу деген ошо журналисттерге маалымат берип, полицияга берип, сразу полицейский келип, кадимкидей мындай жоопкерчиликке тартып. Чет мамлекетке чыгып кеткен балдардын 3 жылдан кийинки жашоо турмушу эмне болот? Деги эле башка мамлекеттерде кандай тажрыйба колдонулат? Мисалы факт түрүндө айтып кетейин, Казакстандын мыйзам чегинде киргизип койгон. Казакстандан чыгып кеткен балдар 16-18 жашка чейин казак мамлекетинин жараны катары эсептелет деп. Биздин балдар кетет, бул жактан чыгат. Америка же Африка жарандыгын алат дагы, биз Африка же Америка жарандыгына эч кандай мыйзам тарабынан көзөмөл жүргүзүп же жоопкерчиликке тарта албайбыз. Таасир эте албайбыз. Мына эмне үчүн ошол жагын карап чыгышпайт дагы, ошол жагын айтылбай жатат азыр бул жерден. Бул жерде жашыруун айтылбаган сөздөр өтө көп. 2009-жылы депутаттар Дербишева деген чогулуп алып, Америкага барып, Ниязалиева, Дербишева деген. Депутаттардын кандай тиешеси бар? Депутаттар специалистпи? Ошо балдардын жашоо турмушун, психологиясын, өнүгүп атканын текшере турган депутаттар специалистпи? Алар специалисттер керек да. Психологиялык абал кандай, атмосфера кандай, ден соолугу кандай, адистер барып текшериш керек да. 11 миң бала дедиңиз. Азыркы балдар үйлөрүндө, интернаттарда турат. Бирибиз кепилдик бере алабызбы? Ал жерде алар кандай жагдайда, кандай шартта жашап атышат? Мен силерге айтып бере алам. Күнүнө 65 сом берилет тамак ашына. Ким бөлөт аны? Мамлекетчи. Мамлекеттик балдар үйлөрүндө. Мамлекеттин ичинде сиздердин министрлик? Жана бир канча суле, көбүнчө жанагы балдар үйлөрү билим берүү министрлигине карайт, анан ымыркайлар үйлөрү саламаттык сактоо министрлигине, анан 5-6 баягы абдан оорукчалдары биздин министрликке карайт. Фостерный үй бүлө деп коет экен. Биз айтып атпайбызбы? Кээ бир интернаттарда түгүлбагай. Жанагы интернатты бүт жана отоплениясын, биягын, тиягын, жана жүздөгөн нянькалардын бардыгын зарплаталарын кошуп туруп, анан жанагы 20 же 40 же 100 балага бөлгөндө бир кичинекей баланын башына 45 миң сом мамлекеттик акча айына кетет экен. Ошондой интернаттар бар. Кээ бирлеринде 20 миң сом, кээ бирлеринде 15 миң сом, кээ бирлеринде 10 миң сом айына. Ошон үчүн мамлекет, азыркы өкмөт, мурунку өкмөт, бирок менин оюмча бул азыркы да өкмөт колдойт. Ушул балдарды мына биздин татынакай үй бүлөлөрүбүз бар. Алар 2 балалуу, 3 балалуу. Ошолорго берип туруп, бирөөнү багып ал, экөөнү багып ал. Колундан келсе, шарт болсо, үчөөнү багып ал. Үчөөнү 8 миң сомдон ар бирөөсүнө мамлекет жанагында 45 миң, 20 миң, 25 миң сом төлөгүчө чейин сага берелик сенин үй бүлөлүк бюджетиңе. Ошолорду кийинтесиң, мектебиңе бартасың, өзүңдүн балаңдай багып, ошолорду өстүртөсүң десек, канча үй бүлө макул болот? Албетте, эми ушуну мүмкүнчүлүгүн карап, 11 миң баланы биз ошентип үй бүлөлөргө бөлдүрүп берелик деген өкмөттүн программасы, планы бар. Мамлекеттик ошо балдарды коргоо саясаттын так конкреттүү эчтеке Кыргызстанда эгемендүү тарыхында жоктугунун кесепетинен бүгүнкү күндө биз жөн эле мындай орусча айтканда голословно эмес, өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып туруп айтабыз, бүгүнкү күндө балдар бизнеске жана товарга айланган да. Эмне менен далилдейт элем? Мына ошонун кесепетинен акыркы болуп аткан фактылар жанагындай
эл аралык ар кандай уюмдар келип чоң взятканы берип, Айженге жанагындай биздин чоң чиновниктерибиз менен тең ошол менен кармалып, бүгүн камалып аткандыгы, ошол эле учурда саясий чет өлкөлүк өкүлдөрдүн, кызматкерлердин ошого аябай бир кызыктар болуп, ошого бир таасир этип аткандыгынын кесепети бул чоң бизнеске айлангандыгынын далилдеп берип турат да. Анан да бир нерсе, мисалы үчүн бизнеске айлангандыгынын бир дагы далили катары айтып атабыз, 117 жанагындай балдар үйүнүнүн ачылышы, ошол жерге 11 000 баланын туруп калышы бул бизнес. Эмне себептен азыркы күндө 117 балдар үйүнүнүн 90% бул жеке менчик, частный. Бул бизнес, ишкана болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ал жерге акча табып берилет. Ошол жерге мисалы үчүн көрдүңүздөр, мына азыркы күндө мусулмандар көп бизде, жанагындай кайрымдуулук кылган демөөчүлөр көп. Ошол үйлөргө барсаңар, Курбан айт күндөрү жана башка күндөрү келип аткан демөөчүлүк каражаттар абдан чоң. Кудайга шүгүр да. Мындай күндөрдө келет. Бирөө дагы учетко алынбайт, анын атаң. Эсепке кирбейт, бухгалтерский учетко алынбайт. Бул бир кирешенин жакшы булагы. Эмне себептен бүгүнкү күндө кыргыздын жарандарына бала асырап алганга жолун тең кесип коюшкан. Бул атайын башынан башталган саясат, ошону бизнеске айландыруунун. Анан мына айтып атабыз, менин колумда ошо башкы кылмыш иликтөө башкармалыгы Алибаевдин акыркы маалымат турат, 13 августтагы. Бүгүнкү күндө 48 балдар республика боюнча дайынсыз жоголгон. Ошонун ичинен экөө меники, 2,5 жыл болуп кетти. Бүгүнкү күндө ошол биз эмелердин себептерин өзүбүздүн божомолго таяп издеп атабыз да, эмне себептен бүгүнкү күндө балдар жоголуп атат? 48 го дайынсыз жоголду. Эми биздин изилдөөлөр көрсөттү, бүгүнкү күндө адам колдуу болуп урдалып, бирок аман эсен кайтып келген балдар мындан 10 эсе көп. 1000 тегерегинде. Бирок ал боюнча эч кандай эсеп, учет жүргүзүлбөйт. 236 бала чет мамлекетке чыгып кеттир. Бардыгы жашыруун экен. Эң таң алыштуусу жашыруун. Биздин шегибиз ушундай кетип атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир баланы ээрчитип келип туруп, митирке сатып алам десем, мага 2 эле күн кетет экен. Чөнтөгүмөн ошол ЗАГСда иштеген кызматкердин алкымына жараша бир 300-дөн 800 долларга чейин акчам кирет экен дагы, менин фамилияма жаздырып берип коет экен баланы. Далилденген нерсе. Антип туруп анан кийин мына окшогон жактарга жакшынакай суммага сатуу мүмкүнчүлүгүн мен жокко чыгара албайм. Ошондуктан биздин шегибиз болуп атат, дагы ушул кайрылуу суроо иретин айтып атабыз. Эмне үчүн мынча жашырасыңар? Ошол жердеги болор иш болуп тур, 236 бала чыгып кетиптир. Келбейли ошонун документтерин хотя бы көрөлү. Эмнеси бүгүнкү күндө ошол секрет болуш керек да. Документтерин көрүп, эми баягы баласын жоготкон ата энелердин баягы жаман үмүтү да, ошол жерден менин баламдын сүрөтү чыгып калабы деген эме болуп атат. 304 бала бүгүнкү күндө даяр дейт мына. Асырап алганга даяр турат дейт. Ошонун сүрөттөрүн эмне үчүн биз көрө албайбыз? Мүмкүн арасында биздин балдар чыгып калат. Бул толук көрсөтпөйт бекен аны. Булар көрсөткөнгө болбойт экен. Анткени бул тегерегинде чоң кызыктар, күчтөр бар экен, чоң акчалар айланат экен тилекке каршы. Ошондуктан бул жерге жетиш кыйын болуп атат. 236 бала ошол биздин жанагы консулдук мекемелер бар эмеспи? Ошолорду бардыгы атайы учетто турушат. Алар жөнүндө маалымат бар бизде. 236 бала деген тирүү үй бүлөлөрдүн баарында жашап атат. Ар бир мыйзамда жазылган срокторго жана кат алып турабыз да бизчи, атай ошол жанагы кайсы мекеме аркылуу кетсе ошолор аркылуу. Азыркы учурда 236 тең баланын бардыгы тирүү, аман эсен ата энелери менен жашап аткан жөнүндө бизде атайы расмий маалыматтар бар. Жакшы экен. Видео материалдар барбы силерде? Видео материалдар мен сизге азыр айта албаймын, себеби дегенде бизде маалыматтар гана бар да. Видео материалдар чогултуш үчүн сиз айткандай атайы бир делегация болобу, ушу Кыргызстандан барып, атай бардык 236 баланы көрүп келиш керек. Аны жөн эле татаалдан бербейбиз да. Ата эне азыр Америка өнүккөн өлкөнүн ар бир үйдө видео камера бар. Ал жөн эле тартып туруп интернеттен салып берет силерге. Ага атайын делегацияны керек жок. Ачыгын эле айтыш керек, сиз айтып атпайсызбы? Баары бар, түрү аман эсен депчи. Астахов келгенге чейин ушундай отчеттор момду болгон да. Астахов келгенге чейин бүт сонун түрү бул штатта, бул үйдө жашап атат деген каттар момду болгон да. Астахов келип комиссия түзүп, ошол жакты иликтөө башталгандан кийин өлүктөр чыгып атат. Жанандай зордук зомбулуктар чыгып атат. Педофилия чыгып атат. Ошондуктан Түгөлбай агай бул жерде момундай баягы бюрократиялык кагаздарга ишенип, жанагындай айткан сөздөргө биздин эч кандай ишенимибиз жок да. Менде бир сунуш бар. Бул жакка ушул жерде биз Мавлян Аскарбековду бардыгыбыз жакшы таанып калдык. Өзү англисче сүйлөйт, 5 жыл Лондондо жашаган. Ушул Мавлян Аскарбековду
мен өкмөткө расмий түрдө кайрылам. Сизди ошол бизде балдар боюнча омбудсмен деп атабызбы, Астаховдун ролуна комитеттин төрагасы ким болуп дайындап, сизди ошол биз командировкага жөнөтүшүбүз керек. 236 баланын даректери менен сизди бир ушул өкмөт расмий түрдө жөнөтсө эң сонун болот. Мынау мамлекет тарабынан балдардын коопсуздугу, алардын социалдык коргоо боюнча биздин так саясат жок болуп атат. Мына 4 президент көрдүк. 4-өөнүн оозунан бирөөсүнөн дагы балдардын коопсуздугу жөнүндө сөз чыккан жок. Азыркы учурда эл аралык асыроолоо токтотулган, анткени бизге аккредитациядан өткөн уюмдар жок. Ал уюмдарсыз биз иштөөгө мүмкүн эмес. Иштебейбиз, анткени мына комиссия болобу, коомдук уюмдар болобу, баардыгыбыз жакшы баардыгын караштырып, өзгөчө мына дагы бир взятка менен кармалып атат биздин коллегабыз. Албетте, бунун баардыгын чоң бир кылдат менен карап чыгышыбыз керек да. Ошол эл аралык уюмдар эксперттердин айтуусу 1 жылдык пайдасы $250 миллион. Эмненин 1 жылдык пайдасы? Жанагы эл аралык ошо эме бала асыроо менен иш алып барган уюмдун $250 миллион. Бул чоң бизнес. Муну ошол эле Дербишева биздин тастыктады, мурунку социалдык министринин жардамчысы Сабировдор тастыктады. Бул бизнес болот, интерес берет. Эми $270 миллион пайда таап аткандан кийин бир министрге $20 миң бериш мен оюмча аларга көптөр акчаны турбайт да. Экинчиден, мен өзүм оюм аянтча айтып өтөйүн. Биринчиден бул бизнес. Экинчиден, ушул келип аткан көп терс көрүнүштөрдүн жыйынтыгы эмне деген сөзүм айтабыз? Кыргызда макал бар. Өз агазын агалабаган бирөөнүн агазын сагалайт дейт. Биз өзүбүздүн акыл менен жашай албай калабыз. Биз ушул маселелерди иликтеп чыгып, ушул жаман көрүнүштөрдүн баардыгын коомчулукка жеткизүү максатында ушул жерге келип отурабыз. Биз фактынын түрүндө айтып жатабыз бардык нерсени. Мына документ, расмий документтердин негизинде. Биз төмөнкү талаптарды коюп, ошо талаптар ишке ашабы деген тилегибиз бар. Мына социалдык министрликке да катта жөнөткөнбүз. Ал каттын жообун тактап аларбыз деген тилегибиз бар. Биринчи талап. Азыр иштеп жаткан 7 адамдан турган, анын башында Дербишева, Хорошман, Турдубекова, Назгүлгө, жана Маткеримов, жана башка адамдардан түзүлгөн 7 комиссия өзүн дискредитация кылды. Бул адамдардын жоопкерчилигин карап, бул комиссияны таратуу, сиз уруксат берсеңиз, урматтуу айым, маданияттуураак болсоңуз, мен сүйлөшкөндө бөлбөсөңүз. Айтышканга убакыт жок, артында айтасыз. Аны эшке чыкканда айтасыз. Бул 7 адамды турган комиссиянын жоопкерчилигин караш керек. Дербишева жоопко тартылдыбы, түрмөгө отурду. Хорошмандын да жоопкерчилигин караш керек. Ошол эле Турдубекова, Маткеримов, Мундузбай, Боронбаев деген адамдардын баарын жоопкерчилигин карап, бул комиссияны таратыш керек. Биринчи маселе, экинчи. Биринчи талап. Экинчи талап. Бул комиссиянын санын көбөйтүп, сапат жагына көңүл буруп, жарандык өкүлдөрдөн көбөйтүш керек. Себеби буга чейин 2 адам келген жарандык өкүл болупчу. Андан кийинки талап. Биздин сунуш болуп атат талап. Комиссия түзүп, мына Бакыт мырза айтып кетти. Комиссия түзүп, мына бул жерде жоголгон балдардын дагы тагдырын карап чыгыш керек. Ошо кетип аткан 236 балдардын досьесин баарын карап чыксын. 304 адам даяр турат азыр. Анын документтери жазалганбы? Жана айтып атпайбызбы? Орук чалдып чыгарып, бирок ден соо адамдар. Ошолордун баарын тактап чыгалы. Ошолордун ичинен биздин жарандардын жоголгон балдарын тактап чыгалы. Жазап чыгарып аткандагы фактысы жок деп эч ким тана албайт. Бул үчүнчү талап. Үчүнчү, биз мына Эдил мырза да жакшы сунуш айтып кетти. Биздин мамлекетте бул өтө орчундуу маселе болуп турат. Тилекке каршы жана батыштан каржыланган кээ НПОлор улам-улам бирдекени айтып, башын айлантып элдинчи, тиякта сонун экен, анан минтиш керек экен, андай токтотуп биз комиссия түзүп, мына Россия Федерациясында жүрүп жаткан иш, Казак мамлекетинде жүрүп жаткан иш сыяктуу комиссия түзүп, жоопкерчиликтүү адамды шайлап, ошол 236 такталган. Эдил мырза айтылган 500гө жакын ымыркай балдардын каяка чыгып кеткенин тактап, анан бул жакта министрликтин өкүлү статистика катары бюрократия тарабынан кагаз жүзүндө эмес, каржы маселесин чечип, ошол жака барып, айдистер менен ар бир баланын, ар бир ымыркайдын ал акыбалын тактап чыгуу комиссияны түзүш керек. Так, 4-үнчү талап. 4-үнчү талап. Эң башкы жана приоритеттүү маселе болуп, биринчи эле бизде 304
ымыркай баланы 5 миллион үй бүлөнүн арасынан бир жерге жайгаштырсак болот. Анын үчүн туура, мына Эдил мырза жакшы башталды ушул маселеничи, баада туура айттыңыз. Ушул жаатта туура иш алып барыш керек, айтышыбыз керек. Мына Дени Сак, ушул баланы багып алгыла. Бүт документтерди тактап, келген үй бүлөлөр менен жолугуштуруп, ошонун оңой жолун, шартын түзүп берүү абзел. Тилекке каршы министрлик коррупцияга батып, ошол жерде отурган адамдар жоопкерчиликке тартылбай, акчага азгырылып отургандыктан бул иш жүрбөй жатат. Анан кийин айта кетчү нерсе, биз койгон маселелер, талаптар өтө актуалдуу. Бул маселелер чечилип бүтмөйүнчө, жана коррупцияга аралашкан адамдардын жоопкерчилиги тартылмайынча, комиссиядагы адамдардын жоопкерчилиги такталмайынча, жана эл аралык уюмдардын жоопкерчилиги такталмайынча, бул иш аракетке, адам ымыркайлар чет мамлекетке чыгаруу иш аракеттерине мораторий жарыялашыбыз керек. Ушу менен бүттүбү? Ушу менен бүттү. Бүттү. Эдил мырза, кошумчаңыз. Мен биринчиден айтып коеюн, бул жерде биз ушул резонанстан пайдаланып, биз өзүбүздүн ымыркайларыбызды, өзүбүздүн мекенибизде болгон мамилебизди, алар үй бүлөдө жашап атабы, балдар үйлөрүндө жашап атабы, билесиздер, балдар үйлөрүндө кандай азыр кырдаал начар болуп атат. Аякта 16-18 жашында эле чыгарып салат аларды. Мурункудай аларга бир үй же интернат жок, общежитие жок, алар бардыгы көчөдө калып атат. Ушунун бардык бүт түбүнөн тамырына чейин карасак да, анан бул жанагы жоголуп кеткен балдар боюнча мен Бакыт мырзага кайрылат элем, сиздин тергөөчүңүз бар. Ошол укук коргоо органдарына кайрылсаңыздар, алар бизге келсе расмий түрдө жанагы бүт албетте база данных алардын талабы боюнча аларга ачык болот. Рахмат. Сиз бирдем айтам дедиңиз, Мен кошумча. бираз кичине дагы бир маалымат катары эле кошумчалап кетсем, бул жигиттин 2 баласы жоголуп деп атпайбы, анан ошол 236 бала башка мамлекетке кеткен балдардын арасында барбы мүмкүн деп атпайсызбы? Азыркы биз айтып аткан 236 бала 2005-тен 2008-ге чейинки кеткен балдардын бул эмеси да, саны болуп атат да. Ошондуктан сиздин мындай өзүңүздүн балдарыңыздын жоготкон мезгили менен биринчиден салыштырып көрүшүңүз керек. А экинчиден мен Эдил Жолдубаевичке кошулуп айткым келет, эгер сиздин балдарыңыздын маалыматын жанагындай расмий түрдө башка коргоо органдары аркылуу бизге жөнөтсөңүздөр, биз дагы өзүбүздүн жанагы мамлекеттик маалымат базасы деп атпайлыкпы? Ошол аркылуу тактап бергенге биз дагы даярбыз да. Анан дагы бир нерсе. Бу аккредитация алган мекемелер, мынакей Назгүл арасында, комиссиянын арасында иштеп атты. Ал мекемелер балдарды асырап алганга аккредитация алды, бирок балдарды азырынча асырап алыша элек. Бул алакалар али жүргүзүлө элек. Булар болгону гана аккредитация алганга документтерин тапшырган. 25 бала бар да, ушул жерде бир маалымат болуш үчүн бир 25 бала бар. Ошолор 2008-жылдан бери, 2009-жылдан бери асыроого турган. Ошол эл аралык процесстер боюнча, мыйзамдар да боюнча ошол токтотулуп калбады беле. Жалпысынан оказывается жанагы мораторий жарыяланганда, ошол 2008-2009-да 65 бала туруп калыптыр, токтотулуп калыптыр. Баягы процессичи толугу менен жоюлган да, жабылган жолдорду. Ошол 65 баладан 3-өсү тилекке каршы кайтыш болуптур. Калгандары болсо күтүп, кайра каттарды жазып атып, өздөрү баш тартып, башка жерден багып алышыптыр. Казакстан, Тажикстан, Африка, Азия толтура балдар бар. Анан бирок 25 ата эне